жана имущественный налог деген бар. Имущественный налогдун ичинде автотранспортный средства деген бар. Машинең үйдө турабы, бузулуп жатабы, жөн эле турабы, салыкты төлөй бересиң. Төлөбөсөң келип төлө дей берет. Кызыл чеке урушат. Анан азыр ар бир бензинге 1 литрден 1 литрге 1 сом деди. Мисалы үчүн bir күнүнө bir 10 литр айдасаң 10 сом төлөйсүң, 15 литр айдасаң 15 төлөйсүң. Ошентип, бул акчанын бардыгы толугу менен дорожный фондко түзүлөт да по назначению кетет, ал башка жакка кетип калбайт. Бирок анда вопрос возникает. Раз получается двойное төлөп атат да. Бензинге да төлөсүм, анан транспортко. Ошондуктан мы предлагаем во исключение двойного налогообложения налог на имущество транспорт дегенди исключать этиш керек деп. Демек, 25-жылдан баштап авто салыгы алынбайт, туурабы? Биз азыр ошол процедуралар менен иштегенге сунуш пикиримди айтып атам. Алмамет Насырканович, ошол машинадан түшүүчү салык бул жергиликтүү салык болуп эсептелет да. Анан жергиликтүү көптөгөн айыл өкмөттөрүбүз бүгүнкү күндө дотацияда отурушат. Ошол анда мамлекеттик бюджеттен корректировка кылса болот. Субсидия болобонда, ал жоголуп кетип кала турган болсо. Ал корректировка болнот. Баары бир ошол акча адамдын чөнтөгүнөн чыгып атат да. Адам баары бир чөнтөктөн чыгып атат да. Чөнтөктөн чыгып атат, акча болуп атат, ал корректировка болуш керек. Бул менин пикирим.